Өлкөдө азык-түлүккө болгон баа өстү. Айрыкча акыркы бир нече күндө сабиздин баасы кескин жогорулады. Бир ай мурун килограмм сабиз 35-40 сомдон сатылган болсо, бүгүнкү күндө 100 сомго чыкты. Мындай кырдаал өлкөнүн бардык аймагында байкалууда. Айыл чарба министрлиги абалды айыл чарба өсүмдүктөрүнүн экспорту көбөйгөнү менен түшүндүрүүдө. Биз 2015-жылы Евразиялык экономикалык бирликке мүчө мамлекет болуп кирип жатканда биздин товар өндүрүүчүлөрдө, биздин дыйкандарда, биздин фермерлерде өздөрүнүн өндүргөн продукциясын жакшы баада, татыктуу баада сатууга кең, чоң бир базар ачылып жатат деп сүйүндүк элек. Мына бүгүнкү күнү ошол маселе болуп жатат. 20-жылы 5 айдын ичинде 13 000 тонна сабиз экспортталган болсо, 21-жылы 5 айдын ичинде 31 000 тонна, 2,5 эсе көп сабиз экспортко жиберилген. Күнүмдүк турмушта өтө маанилүү болгон азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбатташы боюнча монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги иликтөө жүргүзүүнү баштады. Себеби өлкө боюнча баанын жогорулашынын бирден бир себеби ортомчулардын кадамы болушу мүмкүн дешет адистер. Эгерде алып сатарлык негизсиз бааны көтөрүү фактысы аныкталса, иш укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Жерлерде бүгүнкү күндө талдоо, сурамжылоо, ошондой эле монополияга каршы мыйзамдардын алкагында тийиштүү иш-чаралар жүрүп атат, көзөмөлдүк иш-чаралар. Булар баягы ири кээ бир субъекттер бар, кээ бир ири ишкердик, биздин кээ бир кара ниет деп коелу, недобросовестный ишкерлер бар да. Ошолорго карата дагы биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баягы учурдан пайдаланып алар бага 10, 20, 30 сомдон кошуп пайдалайын деп өзүнүн иштерин жүргүзүп аткандар бар. Ушул эле Чүй областынын территориясында бар. Ошол эле башка региондорго тапшырма берилген. Аларда да жакта да иштер жүрүп атат да, аймак түзүмдөр аркылуу. Буга чейин азык-түлүктүн кескин жетишсиздигине жол бербөө жана анын ичинде республиканын калкынын улуттук коопсуздугун камсыздоо максатында айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн чыгарууга тыюу салынган болчу. Өкмөттүн 2020-жылдын 19 ноябрындагы токтомуна ылайык айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Тагыраагы ушул жылдын 8 январынан 8 июлуна чейин буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, жем, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын продукцияларынан буудай уну, өсүмдүк майы, кум шекер, мал чарба азыктарынан тоок жумурткасы, тоют өсүмдүктөрүнөн чөп, саман, аралаш тоют жана данды сыртка чыгарууга болбойт. Ошондой эле ири мүйүздүү жана майда жандыктарды, үй канаттууларын экспорттоого тыюу салынган. Эми 8 июлдан баштап кайрадан малды экспорттоого уруксат берилди. Ал эми тоют, буудай, арпа жана башка айыл чарба товарларына болгон тыюу жыл аягына чейин узартылмакчы. Адистердин айтымында июль айынын башында массалык түшүм жыйноо менен кырдаал турукташат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл сабиз айдоо жерлери былтыркыга караганда арбын. Перизат Куттубекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.